Кандайсыңар достор? Бүгүн эртең менен туруп сүттүү чайдан ичип отуруп кандай ойлор келди дебейсиңерби? Мына жакында мамлекетибиздин эгемендүүлүк майрамын белгилейбиз. Негизи бул сөздүн маанисин дагы деле жакшы түшүнбөй, кара курсактын артынан түшкөнүбүз түшкөн да. Элдин бул боюнча ою ар кандай. Бири тиякты колдойт, бири биякты колдойт. Өз өлкөбүздүн көз карандысыздыгын баалаган, колдогондор аз да. Көбү жүрөт дагы эле СССРди унута албай, ал убак сонун эле жыргал эле деп алган грамоталарын сары майдай сактап, СССР алардын мээлерин кандай пропаганда менен сугарып койгонун сезбейчи. Дагы эле ошолордун атын укканда тим эле колдору титиреп, буттары калчылдап дегендей. Өз тилибизди, салт сана, жөрөлгөлөрүбүздү, мамлекетибизди өнүктүрүп, өркүндөтүп, баасын өстүрөлү десең эле, алардын көзүнчө сен тим эле мырк патриот көрүнүп каласың да. Бирок мен көпмүн. Мени андайлар токтото албайт. Өз өлкөбүз, тилибиз үчүн дегенде мен жүрөгүм дүкүлдөп, колдорум титиреп, бүт дене боюм калчылдап турат да чиркин. Келгиле мекендештер, өз тилибизде таттуу, таза, бай сүйлөгөндү баштайлы. Убакыт келди. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн көздүн карегиндей сактайлы. Мамлекетибиздин ар бир жараны ушул сөздү 100% түшүнүп, бир чаң жугузбай сактап турса, мен ошондо бактылуу болот элем да. Ушундай сөздөрдү сүйлөбөй тынч эле жашай берет элем. Ошондуктан өлкөбүздүн жарандары мамлекет дегенде тикебизден тик сайылып, жүрөгүбүз дүкүлдөп турсун,